Бүгүн 10 апрелде президент Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет лидерлери кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык актуалдуу маселелерин, эл аралык аймактык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы эки өлкөнүн өз ара аракеттөнүүсүн талкуулашты. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров жана Владимир Путин алдыдагы эки жана көп тараптуу форматтагы иш-чаралардын графиги боюнча пикир алмашышты. Тараптар эки элдин жана мамлекеттердин бакубаттуулугу үчүн кыргыз-орус мамилелерин мындан ары да бекемдөө ниетин ырасташты. Президент Садыр Жапаров Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку каражат бөлүп берүү жөнүндө тескемеге кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Бул чечимге 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согушта фашизмди жеңген жеңиштин дүйнөлүк тарыхый маанисин, ошондой эле жыл сайын белгиленүүчү жеңиштин 78-жылдыгын эске алуу менен кол коюлган. 2023 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 68 ардагери жашайт. Алардын ичинен 12-си улуттук ата мекендик согуштун майыптары, 35-и улуу ата мекендик согуштун катышуучулары. 9-у экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзөлгөн концлагердин, геттолордун жана башка жайларда мажбурлап кармалган жашы жете элек тургундары болгон адамдардын ичинен 12-си 1941 жылдын 8-сентябрынан 1944 жылдын 27-январына чейинки блокада учурунда Ленинград шаарынын ишканаларында, мекемелеринде жана уюмдарында иштеген жана Ленинградты коргоо үчүн медали менен, ошондой эле блокадалык Ленинграддын жашоочусу белгиси менен сыйланган адамдар. Жогоруда ардагерлердин ар бирине 100 000 сомдон бир жолку материалдык жардам көрсөтүлөт. Эскерте кетсек, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсациялар жана президенттин өмүр бою берилүүчү стипендиясы төлөнүп келет. Бүгүн 10 апрелден баштап мектептерде электрондук каттоо башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Токтобүү Алымбаева билдирди. Анын айтымында электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарына балдарды электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этабы мына бүгүн 10 апрелден 26 июнга чейин мектептин микроучастогунда жашаган балдарды каттоо аркылуу жүргүзүлөт. Башкача айтканда, ошол жерде жашаган жеринде пропискасы бар балдарды. Ал эми экинчи этабы 26 июндан 31 августка чейин мектептик микроучасткасында жашабаган балдарды каттоо аркылуу, башкача айтканда, ошол жерде пропискага турбаган балдарды каттоо аркылуу жүргүзүлөт. Балдарды мектепке каттоодогу мүчүлүштүктөр быйыл кайталанабы деген суроого Билим берүү жана Илим министрлигинин санариптик трансформациялоо бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Шаршембай уулу төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Биздин система 2 жылдан бери ишке ашып келатат. Өткөн жылдагы сервер нагрузканын көптүгүнөн баягы кайрылган убакытта ата-энелер ошол моментте ушундай мүчүлүштөр болгон. Эми ачыгын айталы, бүгүнкү күнү 186 000 баланын ата-энесин эсептегенде эле 300 000ге жакын кишилер биздин системага кайрылат. Нагрузка абдан чоң. Ошондой мүчүлүштүктөр болгон күнү дагы биздин ата-энелерге айтып кетет элем, эч кабатыр болбосоңуздар, 5 мүнөт, 10 мүнөт, жарым сааттан кийин кайра эле система турат. Кайра эле жанагындай регистрацияны жасасаңыздар болот. Анткени эми 300 000 же 150 000 запрос в секунду болгондо любая система жыгылат. Бул техниканын баягы кемчиликтери, муну дагы моюнга алышыбыз керек. Экинчиден, биздин процесстин логикасы дагы ушундай болуп калды. 10 апрелде микроучастокте, то есть хотя бы 65 000 адам кайрылышы мүмкүн деген сөз. Мындай мүчүлүштүктөргө биз аракет жасап атабыз. Азыр бүгүнкү күндө профессиональный разработчиктерибиз, специалисттерибиз оперативный режимде карап турушат. Биз да карап турабыз, бир топ специалисттер карап турат. Ошону бир 5-10 мүнөттүн ичинде системаны тургузуп, кайра иштеткенге аракет
жасап атабыз. Эске салсак, былтыр мектепке онлайн каттоо учурунда тиешелүү портал байма-бай үзгүлтүккө учураган. Платформадагы толгон токой мүчүлүштүктөрдөн улам бир катар ата-энелер балдарын тизмеге киргизе албай обара тартышкан. Бир тобу электрондук каттоодогу талаптардан улам калкты тейлөө борборлоруна кайрылууга аргасыз болгон. Кадамжайда 4,3 миллион сомдук контрабандалык дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ош Разаков унаа жолунун Лейлек районунун Арка айылынын тургунунун башкаруусундагы Volkswagen үлгүсүндөгү унаа текшерилип, унаадан эч кандай жүк ташуу документтери жок контрабандалык 116 куту, 174 000 даана дары-дармек менен аныкталган. Алдын ала эсептөө боюнча кармалган жүктүн суммасы 4 миллион 350 000 сомду түзөт. Кармалган унаа бажы терминалынын аймагына коюлуп, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле бул аткезчиликке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Ош шаарында өз атасын бычактап өлтүргөн 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 7 апрель күнү саат 10:20 чамасында болгон. Шектүү Кара Суу районунун Папан айыл аймагынын тургуну болот. Ош шаарында убактылуу жашап жаткан Шектүү өз атасы менен чырдаша кетип, жанында салып жүргөн маки менен атасын көкүрөк тушка 2 ирет сайып жиберген. Натыйжада 56 жаштагы атасы окуя болгон жерде каза болгон. Кылмыш ишинен соң Шектүү милицияга өзү кабар берген. Маркум ошол күнү баласы убактылуу жашап турган Ош шаарынын Алымбеков көчөсүндөгү үйүнө келген. Шектүүнүн берген көрсөтмөсүнө караганда экөө тең мас абалында болушкан. Шектүү 1997 жылы туулган, мурда 2 жолу соттолгон. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынган деп билдиришти милициядан. Аталган кылмыш иштин алкагында соттук биологиялык, соттук наркологиялык жана соттук психиатриялык экспертизалар дайындалып, факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштери уланууда. Жетөгүз районунун дайынсыз болгон 2 тургуну аман эсен табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 7 апрель күнү саат 21:30 чамасында Акшырак айылынан Барскоон айылына Toyota Land Cruiser унаасы менен кеткен бойдон 51 жана 34 жаштагы адамдар дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Аталган аймакта болуп жаткан бороонго карабай адамдарды издөөгө Өзгөчө кырдаал министрлигинин Ысык Көл облусунун башкармалыгынын ыкчам тобу, Жетөгүз райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн бир офицер, унаа жолду тазалоо үчүн номер 3 тейлөө ишканасынан бир жүктөгүч жана Карасай чек ара тозотунан 6 кызматкер атайы техника менен тартылган деп айтылат маалыматта. Чек ара кызматкерлери тозоттон 18 чакырымдагы аралык алыстыктагы жогоруда дайынсыз адамдарды аман эсен табышкан.